ошол карап көрсөк, кантип биз мигранттарга жардам беребиз деген маселенин алкагында карап көрсөк, аларда деле мыйзам чыгарчу Госдумасы бар. Аларда деле ошол мыйзам чыгара турган депутаттар бар. Демек, мыйзам аркылуу кетсе оңойрак да. Мамлекет аркылуу кетсе, бул бир аз көпкө созулуп калышы мүмкүн. Анткени биздин эле өкмөттүн чечимдери 6 айга чейин чозулуп кетет. Мыйзам чыгаруу баатында да. Башка чечимдерин айткан жокмун, ошо мыйзам чыгаруу баатында. Ал эми бизде болсо, ал процесс бат жүрөт. Бир 3 айда, 4 айда эле уже кылып койсо болот да. Ошого байланыштуу анан ичинде дагы эгер даже мамлекет алып келген күнү дагы ичинде колдоо болуш керек да. Ошого байланыштуу ушул Россия Федерациянын бир топ партияларынын арасынан ушул Справедливая Россия партиясы ушул кайрылып, кандай ойлойсуздар, биз ушул Кыргызстан менен бир ушундай кызматташалы дегенде биз дароо эле ушул чечимдерди, ушул сунуштарды айтып, ушуларды бизге кылып берсеңиздер жакшы болот эле деп ошол меморандумду кол койдук. Бизге эң негизгиси ошол жакта мигранттардын жүрүшү, иштеши оңой болсун дегенбиз да. Жана 90 күн деген жаман бир балия бар эмеспи? Ошону кесепеттен өткөндө биздин канча кыргыз жарандарыбыз аварияга туш келип каза болуп калбады беле? Мына ошол границадан чыгып регистрациядан кайра өтүп киргендин себебинен болду да. Биз ошону 90 күн эмес, 1 жыл кылып бергиле деп суранып атабыз. Жакын араларда алар ошол өзүнүн комитетине жанагы коомдук облусуна кылып берем деп сөз беришти. Күтүп атам. Мен Кудай буйрса жакын араларда дагы жолукканга аракет кылып атам.